кайра эле ушул куттуу студиябызды жаркытып баягы мен айымдарыбыз келип калган чагы алар менен тааныштырып өтөлү. Мансура Анакеева Талас облустук саламаттык сактоо тармагынын координаторунун орун басары жана ошондой эле Кара Буура жалпы практикалык борборунун меймандык иш боюнча директорунун орун басары Арабекова Гүлүмкан эжекебиз келди. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Маанайыңыздар кандай дегеле? Сонун эң жакшы майрамдык маанай бизде бүгүн. Жакшы. Анда силерге башында эле эркин микрофон берели, калай калкыңлың журт менен амандашып, саламдашып алсаңыздар болот. Майрамдар менен куттуктасак болот, Ооба. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздарды ушул жаз айларында кирип келген жаркыраган 12 май меймандардын эл аралык күнү менен чын дилим менен куттуктайм. Деги эле өзү саламаттык сактоо тармагында 80% ушул орто медицина кызматкерлери түзөт да. Андыктан сиздердин ушу саламаттык сактоодо элдин ден соолугун сактоого сиздердин кошкон салымыңыздар өтө зор деп билем. Сиздер катышпаган бир дагы манипуляция, бир дагы медициналык кароолор өтпөйт. Андыктан мен сиздерге каалайт элем, ушул күндө эң биринчи өзүңөрдүн ден соолугуңар бекем болсун. Үй бүлөңөрдө тынчтык болуп турсун. Мамлекетибиз гүлдөп өсүп, жерибизде тынчтык болуп, элибиздин ден соолугу бекем болсун. Майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу кесиптештер. Келиңиз, Гүлүмкан эже. Урматтуу кесиптештер, биздин түйшүктүү ушул жумушубузда медициналык кызматкерлери күндөп түндөп иштейт. Ушул моменттен пайдаланып, мен баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. 12 май бүткүл дүйнөлүк медицина айымдарынын күнү жана 5 май катар удалаш келген бизде умай энелердин майрамдык, кесиптик майрамдык күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Бар болуу, аман болуңуздар. Элдин саламаттыгы үчүн күрөшүп жүргөн бардык медицина кызматкерлеринин ден соолуктары сак, өмүрлөрү узун болсун. Ар дайым жумуштарында ийгиликтер болсун. Эл журтубузда тынччылык, аманчылык болсун. Асманыбыз ачык болсун. Күлүп жайнап эле биз ушул умай эленердин эшигине төрөгөн келиндердин көбөйүшүн каалайбыз да. Баарыңарды майрамыңыздар менен медиктер. Эң сонуна кандай каалоо тилектер айтылды. Каалоо тилегиңиздер кабыл болсун дейбиз. Келиңиздер эми бүгүнкү күндүн урматына негизи эле кандай иш-чаралар уюштурулат? Эмнелер пландалды дегендей? Мен облус боюнча айта кетсем болот да. Мен облус боюнча айтып кетейин. Быйылкы жылы бизде ушул меймандардын күнү өзгөчө өткөрүлүп жатат. Бунун себеби эмнеде? Өлкө башчыбыз белгилеп кеткендей, Жашыл Мурас улуттук компаниясы бар эмеспи? Ошол компаниясын Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги да колдоо максатында мейман айымдар жана акушерлер Жашыл Кыргызстан үчүн деген ураанын алдында атайын буйрук чыгарылган. Ошол буйруктун негизинде биз быйыл баардык өлкө боюнча бир эле Таласта эмес, ошол Талас Кыргыз Республикасынын 7 дубанында ушул иштер жүрүп жатат. Орто медицина кызматкерлер, мейман айымдар, акушерлер баардык жерлерде жашылдандыруу иштери менен алектенүүдө да. Анан Талас облусу боюнча айта кетсем, бүгүнкү күндө Талас облусунда бизде жашылдандыруу иштери боюнча дарактар 444 түп дарактар тигилди да. Андан тышкары 500 түп розалар тигилди. Быйыл ушундай өзгөчө бир нерсе менен өткөрүп жатабыз. Меймандар тарабынан, именно атайын ушу меймандар тарабынан тигилип атат да. Андан кийин ар бир организация өздөрүнүн ишканасында чакан кылып, ар кандай спорттук оюндар түрүндө, мамлекеттик кепилдик программалары түрүндө, эс алуу түрүндө ушундай кичинекей чакан майрамдарды өткөрүп жатат. Ушул жашылдандыруу компаниясынын колдоо иретинде. Демек, баягы башка жылдарга салыштырмалуу меймандардын майрамы өзгөчө белгиленип жаткан экен да быйыл. Туура таптыңыз, өзгөчө белгиленип жатат. Анан негизи эле ушул область боюнча канча орто медицина кызматкери бар жана алар учурда баягы башка жылдарга салыштырмалуу жылдан жылга медицина тармагы өнүгүп жатпайбы? Ошол эле учурда баягы алардын ишмердүүлүгү тууралуу айта кетсеңиз. Негизи эле республика боюнча 37.500 орто медицина кызматкери бар да. Анын ичинен Талас областында 1229 орто медицина кызматкери бүгүнкү күндө эмгектенип келет. Алар негизи эмне менен эмгектенишет?
деги эле өзү ушул медицина тармагында орто медицина кызматкерлери аралашпаган, кошо иш алып барбаган бир дагы медициналык манипуляция жок да, медициналык иш да жок. Негизи эле азыркы убакта үй бүлөлүк меймандарга абдан басым жасалып жатат да. Адам ооруп калгандан көрөкчө аны алдын алуу оңой болуп атпайбы? Анан ушул приоритеттүү болуп жатат. Ошого байланыштуу азыркы убакта үй бүлөлүк мейман айымдар адам баласы энесинин ичинде түйүлдүк болуп пайда болгондон баштап, ошол күндөн баштап кароого алып, ал төрөлүп, ал чоңоюп, ал окуп, үйлөнүп, жайланып, кайра балалуу болуп, анан ошентип өмүрүнүн аягына чейин карашат да. Үй бүлөлүк меймандар ушундай иш менен алектенишет. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей эле орто медицина кызматкерлер операцияларда жүрүшөт. Төрөт бөлүмдөрүндө санэпид көзөмөлдөрү бар, ал жерде помощник санврача болуп жүрүшөт. Лаборанттар анализ жасаган. Деги эле койчу ушул постовая медсестры, бир дагы медициналык манипуляция жана ошондой эле медициналык иштер орто медицина кызматкерсиз жүрбөйт да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Күлүмкан эжеке айтсаңыз, мына ушул Талас облусунда негизи эле 1229 орто медициналык кызматкер бар деп айтты Мансура эжекебиз. Анан Кара Буура районунда канча жана ошондой эле алардын ишинде кандай жаңылануулар бар кийинки жылдарда? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Жакшы, биздин Кара Буура районунда жалпысы болуп 235 орто медициналык кызматкерлер эмгектенет. Алардын 25-и Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин төш белгиси менен сыйланган. Анын ичинен 20 медициналык айымдарыбыз Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. 7 медициналык кызматкерибиз жогорку кеңештин депутаттарынын атынан ардак грамота менен сыйлангандар бар да. Бизде эмгектенген медайымдардын күжүрмөн эмгеги аябай чоң деп эсептейм. Күндөп түндөп иштейбиз биз смен менен. Ошондой эле тез жардам бөлүмү күндөп түндөп жумушта турушат. Ийгиликтер аябай чоң, көп, мээнетибиз чоң. Элдин саламаттыгы үчүн күрөшүп келатабыз. Кудайга шүгүр, жумушта бардык медицина кызматкерлери ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Анан биз мына майрамдык маанайда мурункуларды айтпай эле коеюн, мен кечеге эле болуп өткөн майрамдык маанайыбызды айта турган болсок, биз азыркы эң проблема болуп аткан бизде мамлекеттик медициналык камсыздандыруу болуп атпайбы? Элдин көбү түйшүктүү бул баары эле бекер экен, же болбосо эмнеси бекер, эмнеси төлөнөт, ошо жөнүндө билбей жатат да. Биз ушунун негизинде аябай чоң маалымат берели деген негизде конкурстук негизде кече майрамдык маанай өткөздүк да. Ошол жерден бүткүл медициналык кызматкерлерге жана эле азыр баарын чагылдырып атпайбызбы онлайн менен, ошол аркылуу элдерге түшүнүктүү болсун деген мааниде камсыздандырылган адамдар кандай жардам ала алат, кайсы адамдар бекер жардам ала алат, кайсы адамдардын 50% төлөнөт, кандай ооруларда диспансерди учетто тургандан кийин абсолютно баары бекер болорун баарын түшүндүрүп өттүк да. Эми ошонун негизинде эле майрам күнгө туш келип калгандыктан биз майрамдык маанай болсун деп конкурстук негизде ошол биздин медицина кызматкерлерин ыр бий, анан кийин биздин күнүмдүк турмушубуздагы болуп аткан ишти чагылдыруу негизинде көрүнүш сценарий кылып интермедиа түрүндө дагы көрсөтүп өттүк. Эң сонун иш чара өткөрүлдү. 1-чи, 2-чи, 3-чү орун деп месталар ыйгарылды. Анан кийин дагы мен бир жаңылык айтып кете тургандарым, биздин Кыргызстан боюнча Шайыр апалар деген Шайыр апалардын телевизорду койсок эле биз дайыма ошолордун ырын угуп көңүлүбүз ачылат да. Анан медицина кызматкерлеринен дагы ынтымактын, биримдүүлүктүн символу болсун деп улуу медайымдар, бардык эмгектенген улуу медайымдардын арасынан алынган мээрим деген топ түзүп, мээримдүү апалар деп биз өзүбүзчө топ кылып ырдап чыктык да. Мен өзүм башында туруп кошулдум. Анан кийин мындан кийин ушул иш чараны биз медиктер жалаң эле күнү түнү иштеп, түйшүк тарта бербей, Шайыр апа болуп, мээримдүү апалар болуп ырдап көңүлүбүздү ачып
өзүбүздүн кызматкерлерибизди бүткүл Кыргызстан элине бир жакшы маанай тартуулайбыз деген оюбуз бар. Албетте. Бул кадамдар дагы жакшы. Сиздер элге үлгүсүздөр, баягы адамды көңүл менен дарылайт деп коет, мээрим менен дарылайт деп коет сиздерди. Бул ишиңиздер дагы өзгөлөргө өрнөк болот демекчибиз. Анан жогоруда Гүлүмкан эже айтып өтпөдүбү, баягы милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча ушундай керек болсо интермедияларды аткарып, сенкаларды коюп ушундай иш-чара Кара Буура районунда өттү деп. Ал эми жалпы облус боюнча бул жаатта кандай иш-чаралар жүрүүдө? Быйыл жалпы облус боюнча иш-чара өткөргөн жокпуз. Анткени мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү, биздин саламаттык сактоо тармагынын министринин буйругунун негизинде жашылдандыруу иштери менен алектендик да. Ар бир мекеме өзүнүн аймагында же болбосо бир определенный бир участокторду алышып, ошол жактарга дарактар тигип, розаларды отургузуп, анан момундай спорттук оюндар менен коштоо, кечээ эле Кара Буурада болуп өткөн мамлекеттик кепилдик программасы менен коштоо ушундай түрдө өтүп атат да. Быйылкы жылдагы ушул мейрамандардын майрамды өзгөчө формада өтүп жатат. Жакшы. Жакшы, анан баягы мейрамандардын негизи эле жылдан жылга баягы кадыр баркы жогорулап, алардын кадыр баркын биз билип баштадык десек болот да, жылдан жылга. Анан азыркы учурда эми баягы 40 жылдык, 30 жылдык эмгек стажыңыздарға таянып айтсаңыздар, мурдагы медицина тармагы кандай эле, анан азыркы медицина тармагы кандай, айырмачылыктар бар болсо керек. Анан ошол эле учурда орто медицина кызматкерлеринин ошол медицина тармагындагы же болбосо коомдогу орду тууралуу кеп калсак. Негизи мурда мындан 20 жыл мурда деп айтайынчы, биз жаңы жумушка кирген убактарда болчу да. Биз деген дарыгердин жардамчысы болуп эсептелчүбүз да. Анан жалаң дарыгердин көзөмөлүнүн алдында дарыгердин берген назначенияларын аткарып, ошолор менен алектенчү элек да. Анан жылдан жылга коом ордунда турган жок да, коом өзгөрүп атат, коом менен кошо эл өзгөрүп атат. Талаптар өзгөрүп атат. Ошол менен бирге медицина дагы бир ордунда турбастан жылдан жылга өсүп өнүгүп келе атат да. Азыркы күндө мейирман айым дарыгердин жардамчысы эмес, дарыгердин көмөкчүсү болуп эсептелинет. Бул улуттук программада каралган да. Мурдагы улуттук программада медсестра помощник врача деп белгиленчү да. Азыркы улуттук программада медсестра партнер врача деп белгиленет. Дарыгердин көмөкчүсү да. Анткени ал экөө биримдикте иш алып баратпайбы, ошол себептен ушундай болуп айтылат да. Анан акыркы жылдарда, мына былтыркы эле жылда айта кетсем, ушул үй бүлөлүк мейирман айымдардын милдеттик кызматтары аябай кеңири болуп келди да. Кеңири, анан жооптуу болуп келди. Андан тышкары атайын жаңы протоколдор иштелип чыкты. Ошол жерлерде ушул үй бүлөлүк мейирман айымдарга атайын укуктар берилди. Дарыгерсиз эле, эгерде кан басымы бийик болуп келген адам болсо, дарыгерсиз эле медициналык айым жардам көрсөтө алат. Бул протокол менен бекитилип келди да, саламаттык сактоо тармагынан. Андан тышкары бронхиальный астма деп коебуз. Ошондой учурларда медициналык айым өзү дарыгердин жардамсыз жардам көрсөтө алат да. Мындан тышкары 3-4 жылдан бери өтүп келе атат, өзүңүздөр билип атасыз, жол акциясы деп эркектер арасында жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу максатында ушул акция өтүп келе атат да. Ушул акцияны дагы бир гана ушу орто медицина кызматкерлери алып барат. Жардам, дарыгердин жардамысыз. Ооба, эгерде ошол жерлерден такталып калса, диагнозу такталып, кан басым бийиктиги белгиленип, же болбосо анализинде канда канттын өлчөмү көп болуп калса, ошол учурларда мейирман айымдар врачка жөнөтүшөт да, дарыгерге. Калган учурларды скрининг деп коебуз. Ошонун баардыгын медициналык айымдар өздөрү өз алдынча өткөрүп келет. Жакшы, жогоруда ушул медайымдардын коомдогу эбегейсиз орду тууралуу да айтып өттүңүздөр. Муну эл журтубуздагы баягы жакшы билебиз, баягы жон терибиз менен сезип өтпөдүкпү. Анан ушул баягы жумушта бейтаптарды дарылагандан кийинки алардын абалынын жакшы болуп кетиши өзгөчө баягы сиздерге рахат тартууласа керек. Анан мынакей бүгүнкү күндө көпчүлүк мектептерде окуучуларыбыз 11 классты бүтөйүн деп турган чагы. Алардын арасында ушул медицина тармагын тандайм дегендер бар. Кандай кеңеш берет элеңиздер? Биринчи кезекте эмне кылыш керек? Медайым болуу үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Гүлүмкан айым, келиңиз.
медайым болуу үчүн адам өтө мээримдүү болуш керек да. Биз ар бир ооруну өзүбүздүн жүрөгүбүз менен сезип, ар бир ооруп келген адамды өз ата энебиздей, кичинекей балдарды өз балдарыбыздай көрөбүз. Жүрөгүндө мээрим болсо, ошол адам мээримдүү, мейирман боло алат. Күйүмдүү, мейирман боло алат жана өзүнүн жумушуна так жана туура иштей алат деп эсептейм да. Ошон үчүн иштейм дегендер, окуйм дегендер өтө мээримдүү адамдар болуш керек. Ошондо гана адамга жардам берип, адамдын ден соолугун чыңдаганга жүрөгүнөн аракет кылат. Ошол адамдарды биз мээримдүү адамдар деп эсептейбиз да. Мейирман деп. Ошон үчүн биздин бул медицина кызматкерлерин Кыргызстан которгондо мейирбан деп аталат да. Мейирбандар деп медайымдарды ушундай атайбыз. Мен эжекемди бир аз улап кетсем, адамдын ден соолугу деген бул эч нерсе менен сатып алынгыс нерсе да. Деги эле медицина кызматкерлери адамдын ден соолугу менен иштейт да. Адамдын өмүрү менен иштейт деп айтайынчы. Мисалы машинаны сатып алсаң болот, кийимди, зданияны сатып алсаң болот. А бирок адамдын өмүрүн, ден соолугун эч нерсе менен сатып ала албайсың. Ошондуктан медицина тармагына барам деген адамда конкреттүү максат болуш керек да. Жана ошондой эле конкреттүү жүрөгүнүн түбүндө ошондой точный эмеси болуш керек да, каалоосучу. Жөн эле мындай случайно окуп калдым деген болбойт да. Биз адамдын өмүрү менен иштейбиз. Бул өтө маанилүү. Рахмат. Кандай баалуу сөздөр, кандай таасирдүү сөздөр, ушунчалык муюп, уюп уктум кесиптеше. Ишиңиздерге ийгилик. Коштосун, ар дайым бар болуңуздар. Ушундай сөзүңүздөр эле далилдеп турат сиздердин кандай иш алып барарыңыздар. Рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыр болсо эркин микрофон берели. Өзүңүздөрдүн кесиптешиңиздерди дагы, жалпы эле бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө салам жолдоп, каалоо тилектер болсо айтып койсоңуздар болот. Хорошо. Урматтуу журтубуз, элибиз, сиздердин баардыгыңыздарга биз ден соолук каалайбыз. Деги эле өзү медицина кызматкерлери ушул ден соолук менен, адамдын өмүрү менен күрөшүп келебиз да. Ошондуктан ар бириңиздерде ден соолук болуп турсун. Өмүрүңүздөр узун болсун, жерибизде тынчтык болуп турсун, элибиздин ден соолугу бекем болсун демекчимин. Ал эми өзүмдүн кесиптештериме болсо, сиздер ушундай жоопкерчиликтүү, маанилүү ишти алып барып аткандыгыңыздарга байланыштуу эң биринчи сиздердин ден соолугуңуздар бекем болсун демекчимин. Майрамыңыздар куттуу болсун. Ушул майрамдар тынчтыкта дайыма улана берсин. Биринчи байлык ден соолук деп коет. Бүткүл элибизге, журтубузга ден соолук каалайбыз. Эң биринчи тынччылык, аманчылык болсун. Ал эми ушул убактан пайдаланып, бардык медицина кызматкерлерин, орто медициналык кызматкерлерди бүгүнкү майрамдык маанайы аябай жакшы болсун, ден соолуктары чың, өмүрлөрү узун болсун. Ар бир үйдө ден соолук болсо бакты таалай болот дейт. Ар бир ата эне бактылуу болсун, эч кимдин балдары оорубасын, эч бир адам оорубасын. Баарыңыздарга ден соолук карайм. Ушул моменттен пайдаланып сиздерге дагы өмүрүңүздөр узун болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайыма ушинтип жакшы адамдарды тосуп, жакшы адамдардын жакшы сөзүн угуп жүрүңүздөр. Бар болуу аман. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен дагы бир ирет тааныштыра кетели. Талас облустук саламаттык сактоо тармагынын координаторунун орун басары Мансура Анакеева эжекебиз жана ошондой эле Кара Буура жалпы практикалык борборунун мейирмандык иш боюнча директорунун орун басары Күлүмкан Арабекова эжекебиз болду.